Кутмандуу күнүңүздөр менен дейли, дагы бир рет ардактуу көрөрмандар. Биз болсо эфир саатыбызды алдыны көздөй улантабыз. Сиздер бизди түз эфирде көрүп атасыздар. ОТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсү өз ишин улантат. Ал эми бизде студиябызда коногубуз бар. Анда коногубуз менен сиздерге тааныштыралым. Өзгөчө таланттуу, обончу жана аткаруучу көп кырдуу талант инсан бүгүн студиябызда Дүйшөбаев Сейитбек мырза келип отурат. Сейитбек мырза, кош келдиңиз. Рахмат, кош келдик. Таңкы маанайларыңыз кандай келип алдыңыз? Таңкы маанайыбыз өтө сонун, жакшы маанайда эсен аман жетип келдим. Буюрса жакшы эфир болот деген терең ишеничтемин. Рахмат. Чыгармачылыкка аралашканыңыз канча болду? Чыгармачылыкка аралашканыма 2 жылга жакындап калды, негизи. Анчалык деле көп болду деп деле айтпайм да, эми кошулуп чыгып келе жатам десем. Бул өнөр ким тараптан сизге мындай жукту дегендей да? Бул чыгармачылык инсандар барбы? Негизи жок. Атам да кырдабайт, апам да кырдабайт. Бир туугандарым да кырдабайт. Бир элесиз. Бир эле мен. Апам жактан балким алысыраак тагам ырдачу экен. Балким ошолордон чыкканго деп ойлойм да. Жакшы. Гитараны алып келгенсиз бүгүн. Негизи кайсы аспаптарда ойнойсуз, ошону сурайын экен. Негизи бир эле аспап, гитара деле. Кандайча үйрөнүп калдык гитараны? Бул жерде чын-чынына келгенде биринчи курста 11-де мектепти бүтүрүп барганда Бишкекте жаңы барган баланын окуу, бирок окуудан сырт толтура кыздар көп да, анан гитара черткен балдарды кыздар курчалат, курчалат, ошондой түшүнүк бар го. Ошо негизинен кыздарга чертип беребиз деп үйрөнгөнбүз. Жанымда да 1-2 балдар бар болчу, ошо экөө-үчөөбүз болуп отуруп үйрөнгөнбүз да. Ошонун улам кызыгуу башталып, ошонун үйрөнүп кеттик. Ушул маегибиздин башында эле ушул биздин жалпы көрөрмандарга анда гитараны колуңузга кармап бир ырдан баштайлы. Бизди көрүп аткандарды экранга жакыныраак чакыралы дагы. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Азыр таңкы саат 8ден эмелеп өттү, ошого угармандардын кичине уйкусун ачуу үчүн өзүмдүн репертуарымдан эмес, бир шаңдуураак зарубежный Индияга барып келсек туура, индийский ассорти кылып берейин анда. Жалпы көрөрмандар эртең эле биз дароо эле турганыңызда эле көзүңүз ачсаңыз Индияда болуп калыңызчы бир азыр. Кеттик анда. Сиз үчүн ырдайт Дүйшөбаев Сейитбек мырза. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, जानम देख लो मुझ गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ, जानम देख लो मुझ गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां आई क्यों पिघलने लगा, मैं तेरा रहा ज़मीं चाहिए लगी, दार का ये दिल
सासिता लगी हो मेरा पहला पहला प्यार ये सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार ये zubi 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 zuzu zubi 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 zuzu zuzu मेरे दिल गाई जा zuzu zubi 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 मस्ती में गाई जा zuzu zubi 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 मेरे दिल गाई जा zuzu zubi 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 मस्ती में गाई जा zuzu zubi 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 zuzu zubi 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 zuzu zu Jimmy 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 आजा 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 Jimmy 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 आजा 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 रे मेरी सा ये जागे जागेरा पुकारी तुझे सुना दे वो ही धुन Jimmy 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 आजा 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 Jimmy 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 आजा 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 dong 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 da dong 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 da dong 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 देखी है सारी दुनिया जापान से लेके रशिया ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका मेरे इंडिया एक दिल शाहिद मेरी इंडिया ओ मेरे इंडिया प्यारा सोनिया एक दिल शाहिद मेरी इंडिया Sizin көрөрмандарды бир сонун Индияга сапарга алып барып келдиңиз. Сурайын дегеним, канча тилди билесиз негизи? Негизи казак тили, кыргыз тили, өзбек тили, орус тили, англис тили. Кесибиңиз боюнча кимсиз? Кесибим боюнча юрист. Юрист. Бул жөн гана Бул хобби катары, гитара хобби катары, чыгармачылыкты деле хобби катары алып жүрөм да. Жакшы. Ардактуу көрөрмандар, сиздер бизди түз эфирде көрүп атасыздар. Жаңыдан кошулгандар болсо, андан кутманды таң калап кетелим. Биздин бул чыгарылышты эгерде көрбөй, жаңыдан башынан көрбөй калгандар бар болсо, анда биздин YouTube баракчабызга кирип, УТРК Баткен десеңиздер, биздин каналыбыз бар. Мына ушул жерде сиздер бизге катталып койсоңуздар, албетте ар бир чыгарылышты биринчилерден болуп көргөнгө сизде толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Андан сырткары ушул берүүнү албетте көрүп, ой пикириңиздерди калтырып, сиздер жакшы бир сөздөрүңүздү жазып койсоңуздар болот. Андан сырткары Instagram, Facebook тармактарында дагы УТРК Баткен деп издеп таап, катталып коюңуздар. Эфирибизди андан ары улантабыз. Айтсаңыз, ушул эме мына ушул репертуарыңызда канча ырлар бар? Сөз обону деп атабыз, сөз жазат экенсиз, обон чыгарат экенсиз. Ооба, ушундай. Азыркы учурда эми так сан билбейм, бирок 20-дан ашык сөз обону. Обон чыккандан кийин ага сөз жазам, ошол 20-дай ырым бар да. Биринчи обон жаралат. Биринчи обон жаралат сөзсүз түрдө, кийин сөзү менен сөзгө обон тапкандык кичине кыйыныраак да. Обонго сөз жазган мен үчүн оңоюраак, жеңилирээк. Негизи акындар менен иштешесизби ошондо? Акындар менен иштешпейм, мен жалгыз өзүм эле жазам, обонду да өзүм жазам. Жакшы. Азыр ошол сиздин бир жаңы чыгарма, жаңы десек болот, клип чыгарган экенсиз. Биздин ошол берүүбүздөн эксклюзив болуп кетсин. Ошол клип боюнча сөз кылалы. Анан эфирде ошол Кара каш деген болуш керек эми, чекилебиз. Кара каш ооба. Кандай жаралып калды бул клип? Кара каш негизи ошо коронавируста баары отуруп калды. Анан негизи Кара каш бул менин биринчи чыгармам да, обону сөз жазылган биринчи чыгармам. Чынын айтканда бекерчиликтен келип чыккан ыр. Үйдө жөн кыларга эч нерсе жок. Коронавирус учурунда мен Дубайда жашачумун, Абу-Даби шаарында. Анан бул жер коронавируста бардык жак блокада болду. Анан бул жака келдик.
еш жерде жумуш жок, иштейин десең иш жок. Үйдө отуруп калган кезде ошондон кийин блокадалар уже ачылып баштаган эле, бирок менде жумуш жок болчу да. Ошондо отуруп не кылсам деп гитараны анча-мынча алып чертип элек, ошол кыңшылап отуруп эле обон жаралып кетти. Анан ага сөз жаза коюп, ошондон Каракаш деген ыр чыгып калды да. Эмне себептен Каракаш болуп калды да? Эмне себептен Каракаш? Мисалы, обонго сөздү жазып атканда ошол сөзүң обонго түшүш керек да, муундары муунга дегендейчи. Анан эмне жөнүндө жасам экен деп ойлонуп көрдүм. Анан эми актуалдуу тема бар эле, акындар, сүйүү кыздар жөнүндө жазып калат. Ошо мындай каракаштуу, кара чачтуу кызды элестетип, ошондон жазылган ырда. Клипке кайтып келсек, клип кайсыл жерде тартылды? Клип Бишкек шаарынын четинде тартылган негизи. Ошол самолеттордун баягы дары себет го. Ошол самолеттордун орусча айтканда свалкасы бар экен да. Ошол жерге Замир Жашасын уулу деген режиссер бала бар. Ошол Бекжан Темирхандын, ошол эле Сыймык Бишкеевдин клиптерин тартып жүргөн жигит. Анан ошол экөөбүз байланышып, ошол жерге барып тартканбыз да. Бул 2-3 локацияда тартылган клип болуп саналат да. Азыр ушул клипке биз кезек берели. Анда ардактуу көрөрмандар, сиздер үчүн сөзү обонун өзүнө таандык Сейитбек Дүйшөбаевдин аткаруусундагы Каракаш чыгармасынын клибин көрөлү. Андан кийин эфирибизди улантабыз. Бизден алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Kapıstan gördüm senin gözündü, kıyalbaz yürek nurlu yüzündü. Kalkma içtin de aşık sözümdü, gördü de canım mertay üzüldü. Kolumda gülüm sunup baramın, oşunda balkim sağa çağarmın. Yüreğin esi bolu talabım, arbalı bugün seni samadı. Jamgırday çaşları kara, kara, kara çekilgende kaşları kara, kara, kara kaş oturça var taraftan ara, ara, aralaş gelip geç bilip koyçu kana, kana, karındaş. Jamgırday çaşları kara, kara, kara çekilgende kaşları kara, kara, kara kaş oturça var taraftan ara, ara, aralaş gelip geç bilip koyçu kana, kana, karındaş. Bulakтай tuğnuk gözдөр aralday, Kanteyin artık sözler tabalbay. Jibar jet kadamında taratsan, men bolso dale duram baralbay. Arıktan akkan suday parayat, balkim bir gün sağa çağarmın. Yıldızga dolu жүрсүн asmanım, бар бактым сага гана арнады. Жамгырдай чачтары кара, кара, кара чечилгенде каштары кара, кара, кара каш ойгурча бар тараптан ara, ara, aralaş gelip geç bilip koyчу кана, кана,
8 saat 40 мүнөттү көрсөтүп турат, ардактуу көрөрмандар. Биз болсо улан төрөлүм. Мына сөз обону өзүнө таандык Сейитбек Дүйшөбаевдин аткаруусунда Каракаш аттуу чыгармасын көрдүңүздөр. Биз болсо уланталы. Эми Сейитбек мырза айтсаңыз, ушул чыгармачылыкка аралашканыма 2 жыл эле болуп калды, жакын эле болуп калды дедиңиз. Баягы бир таанышың болбосо, анан бир ушул чыгармачылыкта бир инсаның болбосо бир аз кыйын эмеспи? Ошондуктан кандайча аралашып калдыңыз? Ким сизге жол көрсөтүп, мындай бул жерге барсаң студия бар, звук үнүн түшүрөсүң деген жол көрсөткөн адам болдубу сизге? Жок, жол көрсөткөн адам жок болду. Себеби негизи менин ырдашымды дагы азыркы күндө деле көп адам биле бербейт. Жакын өзүмдүн досторум, жакын досторум, тууган туушкандар билет. Анан кичине алысырактар таң калат да, сен ырдайсыңбы депчи. Негизи мурда 2000 канчанчы жылдары, 2019 жылдары бир кызыккам ошондо. Ошондо баягы Эко Рекордс дагы ким деген ошол убактагы аранжировщиктердин адресин издеп көргөм. Бирок интернетте тапкан эмесмин да. Ошону менен калып калган. Кийин ошол Дубайга кетип калып ошол жакта жашап жүрдүм. Анан бул жерге келип азыр Инстаграмдан отуруп баягы белгилүү ырчылар реклама кылып калат кээде аранжировщиктери да. Ошонун Марат Нарматов деген аранжировщик жигитти таап, өтө таланттуу. Ошону менен иштешип калдык. Азыркы Нуриланын ырларын толук түрдө Марат жазат да. Анан менин ырларымды Марат жазып атат азыр. Демек, сизге мындай жол көрсөткөн, мындай жатканда устат деген болгон эмес. Устат болгон эмес. Мен өзүмдү өзүм эле деп жүрөм да эптеп көтөрүп дегендей коштоп. Сейит өзүңүзгө өзүңүз дем күч бериле. Күзгүн карап өзүмдү өзүм мактап коем да. Сможешь деп. Азаматсыз. Негизи ушундай бир баштагандан кийин албетте баягы таштаба дейт го. Негизи ушул жакшы ниет менен баштаган болсоңуз сөзсүз түрдө баягы жыйынтыгы жакшы болот деген ойдобуз. Анан ушул негизи акындарга илхом кайсы учурда келет экен билбейм, бирок сизге кайсы учурда келет илхом? Ошол илхом айтканда кээ бирлер айтып калат, жөн эле көчөдө баратсаң же болбосо түндө жатсаң илхом өзүнөн өзү келип калат. Илхом билбейм, антип деле келбейт. Илхом үчүн мындай даярданып өзүң ойлоносуң, ошол жөнүндө даярданып ойлонгонуңда келет. Жөн эле көчөдө басып баратканда келбейт да. Мага көбүнчө саат, түнкү саат 2-3-төрдө ошо уктай албай кээде ошол музыканы ойлоп уйкун качат да. Ошол моменттери жакшы келет да. Түндө эч ким баары уктап калган болсо, өзүң жалгыз отурсаң ошондо келет. Сүйүү темасындагы ырлар. Жок, бир гана сүйүү темасын эмес. Менде негизи айыл жөнүндө ыр бар, кыргыз жөнүндө ыр бар, улут жөнүндө, ата-эне жөнүндөгү ырларым бар. Бирок азыркы учурда жарыкка чыга элек кагаз үстүндө сөз обону толугу менен жазылып, дуэттер дагы турат да. Качан чыгат анан булар? Булар буюрса кезеги менен чыгып келет. Эми ар бир ырдын үстүнөн бир 3-4 ай иштейт да негизи ырчылар. Ошол Жумушуңуз башка, чыгармачылыкка кантип көңүл буруп атасыз? Жумуштан сырт хобби деген нерсе бар да. Жумуштан келгенден кийин анан буга көңүл бөлөбүз, гитарага, чыгармачылыкка негизи. Анан кээ бир учурда болуп калат, отпускной дейт калат. Мисалы ошол Каракаш клиби ошол отпускной учурунда тартылган клип да. Анан баягы коллегалардын арасында барбы, Сейитбек сен ырдайсың, мындай ырда деп баягы жакшылыктарда ушундай барбы? Болуп калат кээде өзүбүз отурганда баягындай жаңы жылда отуруп калат корпоратив. Ошогон кечелерде ырдап коем, бирок баягы тойлорго азырынча бара элекмин. Себеби көптөр мени таанышпайт да. Анда мына буюрса биздин жалпы ошол көрүп аткан лейлектик туугандар көрүп, Сейитбек ырдайт турбайбы деп эми адресиңизди, дарегиңизди издеп барып буюрса жакшылыктарга чакырат деген ойбуз. Негизи карап көрсөк тематикада ырларыңыз мекен жөнүндө, ата-эне жөнүндө, сүйүү жөнүндө аралаш экен. Жакшы, бул жак. Анан өзүңүз көбүнчө мындай чыгармачылыкта кимди мынтип чыгармачылыгын баалап, ошонун ырларынан көбүрөөк ырдайсыз? Эгер кыргыз эстрадасынан болсо, анда Мирбек Атабеков бул
номер 1. Анан Ильяс Абдырзаковдун дагы ырларын негизи угуп жаштыгымдан жактырчумун. Өтүп кетти. Бекжан Темирхандын ырлары деле жагат эле. Ал эми баягы мен өзүм жан дүйнөмө жакыныраак могул өзбек эстрадасынан Жаноб Расул деген, анан Севинч Исмаилова, Гулинур деген ушундай каракалпак стили көбүрөөк жакында. Мен муңдуу ырларды көп ырдай албайм. Шаңдуу ырларды. Азыр анда биздин көрөрмандарга кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Азыр анда ошол Бекжан жөнүндө сүйлөп кеттим. Бекжан Темирхандын Сурмаларың аттуу ырын аткарып берейин. Айталы кайра эле Кыргызстанга. Эми раматылык жакшы бир жылдыз жанып келе жаткан ырчыбыз бар эле, Бекжан Темирхан. Эми ошол инебиздин чыгармаларынан болсун анда. Сулулук сага гана тагылгандай, сымбатың кымбат сенин каухардай. Тартынып сөз айтуудан тайманамын, сүрүң бар түшүп кетчи чагылгандай. Сурмаларың көзүңдө сурмаларың, куйкаладың жүрөктү куйкалатты. Кыйнап жүрөт, аябай кыйнап жүрөт, сезимимди айтырбай туйбаганың. Сурмаларың көзүңдө сурмаларың, куйкаладың жүрөктү куйкалатты. Кыйнап жүрөт, аябай кыйнап жүрөт, сезимимди айтырбай туйбаганың. Чырайың жипке тизген маржан экен, чынында сага жетүү арман экен. Жүрөгүң эси болуу мага буйрук, бактыма сен жазылып калсаң экен. Сурмаларың көзүңдө сурмаларың, куйкаладың жүрөктү куйкалатты. Кыйнап жүрөт, аябай кыйнап жүрөт, сезимимди айтырбай туйбаганың. Сурмаларың көзүңдө сурмаларың, куйкаладың жүрөктү куйкалатты. Кыйнап жүрөт, аябай кыйнап жүрөт, сезимимди айтырбай туйбаганың. Замансыз чоң рахмат. Расылык айталым. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, мыкты атмосфера, жандуу үн, албетте сиздер үчүн бул УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсү. Убактыбыз азайып баратат, андыктан ардактуу көрөрмандар, бизде дагы 10 мүнөт карамагыбызда, куржунубузда убактыбыз бар. Мына ушул аралыкта жакыныраак отуруп көрүп калыңыз, жетишип калыңыз дейлин. Жана эгерде көрбөй калгандар болсо, YouTube'га кирип УТРК Баткенди издеп табыңыздар. Бизде бүгүн студиябызда конокто жаш таланттуу обончу аткаруучу Сейитбек Дүйшөбаев бизде студиябызда конокто болууда. Сейитбек мырза, алдыда дагы кандай пландарыңыз бар? Ушул боюнча бөлүшүп өтсөңүз. Буюрса азыркы учурда Медик кыз деген ыр иштелип бүткөн. Ошого клип тартуу учурундабыз. Буюрса 2025-тин башында клипти көрөсүздөр. Кара каш, медик кыз, жалаң кыздар отот. Эмне себептен медик кыз болуп калды? Бул боюнча сурап кетпечек болбойт. Негизи баягы сардал кыз деди, таластык кыз деди. Кыздын түр-түрү менен ырдагам да. Анан вот медицина тармагында иштеген кыздарга арналган көзгө көрүмдүү ыр жок. Ыр бар экен бир-экөө, бирок элге сиңген эмес да. Биз үмүт кылабыз, элге сиңет депчи, ошолор. Өзүңүзгө таанык. Өзүмө таанык, сөзү да убунда. Жакшы. Кудай буйрса клип тартуу процесси жүрүп жатат, азыр же бүткөнбү? Процесс жүрүп жатат азыр, толук бүтө элек. Бүтүп калса анда биздин ушул көрөрмандарга айтып кетели. УТРК Баткенден сөз түрдө эксклюзив чыгармаларды көрө аласыздар. Анда кудай буйрса 25-жылы биздин эфирибизден эксклюзив кылып, клибиңизди. Жакшы. Демек, дагы мындан сырткары жигитке жетимишүүнү ыраазы кылат дейт. Кандай өнөрүңүз бар?
эгер балким юрист болбосоңуз ким болот элеңиз дегендей эле. Юрист болбосом мен программист болот элем. Негизи ошо программистикага дагы окугам, баягы курстаргачы, веб-разработчик деген багыт боюнча. Ошол программист болуп, жанагы чоң Америка, баягы Microsoft, Google деген компанияларда иштегим келет да негизичи. Мисалы, сиз азыр юрист жагында эмес, балким башка жаатта өзүңүздү сынап көрдүңүзбү? Юрист жагында эмес, башка жаатта жок, сынап көрбөдүм окшойт го дейм. Юристтен эле башталды. Кесибиңизди тандап ошол боюнча эле кеттиңиз. Ошол боюнча эле. Жакшы. Бизде СМС билдирүү келди, окуп коелу, ардактуу көрөрмандар. Андан кийин эми өзүңүздүн автордук чыгармаңызга кезек берели. Даярданып турасыз. Саламатсыздарбы, УТРК Баткен телеканалды ишиңиздерге ийгилик дейт. Сейитбекке чыгармачылык ийгилик каалайбыз дейт. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен дейт УТРК Баткен телеканалды. Таңкы Баткен ишиңиздерге ийгилик. Дүйшөбаев Сейитбек мырзага чоң рахмат. Азаматсыз дагы бир шиңгел болсун деген СМС билдирүүлөр бар экен. Жалпы кыргызстандыктарды, анын ичинде Баткен областыны бүгүнкү аткан таңың менен дейт. Сизге ийгилик каалаган көрөрмандарыбыз бар экен. Чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз. Лейлектен дагы жазып аткан көрөрмандар, сиздерге дагы Разаковго бизден ысык салам. Сиздердин кулуңуздар бүгүн биздин студиябызда, андыктан ушинтип өзүңүздөрдүн калуу тилегиңиздерди жаза бериңиздер дейлим. Келиңиз анда автордук чыгармага кезек берели. Кайсыл чыгармаңыздан? Негизи азыр саны жок. 20дан ашуу. 20дан ашык да. Канчасы бар? Элге тартуулаганым 4тө даяр болгон да. Дагы 16-17 штук турат жазылбай. Азыр кайсы чыгарманы? Азыркы учурда Пери деген бул да кыз жөнүндө. Пери деген. Сиз айттыңыз ата эне жөнүндө, мекен жөнүндө дедиңиз, бирок аларды укпадык. Жалаң кыздар жөнүндө атасыз. Макул боло берет анда. Эмнеси болсо дагы. Кээ бирлер гитарага черткенге түшөт, кээ бирлери түшпөйт да. Кыз жөнүндө жакшы түшөт экен да гитарага. Гитаралар да кыздарга жакын окшойт гитараңыз. Бул Пери деген аттуу чыгармам, сөзү обон өзүмө таандык. Баштадык анда. Кыялдагы сулуу пери чыңгайланып келчи бери жалындаган сезим менен бир өзүңдү сүйөм дечи. Ай жайында көрдүм, жайында көпөлөк учкан айында жүзүнө нуру төгүлгөн ушундай эрке жанымда. Жайында көрдүм, жайында көпөлөк учкан айында жүзүнө нуру төгүлгөн ушундай эрке жанымда. Суктандырган жаз гүлүндөй, салкын желдүү жай түнүндөй, кумар көздүү эрке мүнөз кызды таптым бир өзүңдөй, дал өзүңдөй. Жайында көрдүм, жайында көпөлөк учкан айында жүзүнө нуру төгүлгөн ушундай эрке жанымда. Жайында көрдүм, жайында көпөлөк учкан айында жүзүнө нуру төгүлгөн ушундай эрке жанымда. Ушундай сонун жанымда, ушундай шоколад мармелад жанымда. Келди, азаматсыз. Чоң рахмат, ыраазычылык айталы. Ошентип шоколадтарга, мармеладтарга, арак аштарга, мелик кыздарга ошентип сонун ырларыңызды жарата бериңиз. Анда Сейитбек мырза, убактыбыз дагы азайып бара жатат. Эми биз жактан берилбей калган суроолор болсо, же айта турган оюңуз болсо, айтып алсаңыз болот. Ошол эми пландар жөнүндө сүйлөштүк. Кудай бурса, клибиңиз тартылуу учурунда экен. Азыр ошол кайсыл зонада негизи тартылып атат клип? Медик кызбы? Медик кыз жарымы Бишкек шаарында тартылды. Жарымы айылда тартылыш керек да. Ошо Лейлектин эле бир айылында, буюрса бир кичинекей фаптын ичинде айылга практикага келген медик
кыз жөнүндө клип болмокчу да. Жакшы, SMS билдирүүлөр бар. Ыраазычылык айтабыз. Сизге салам жолдоп куттуктагандар, ийгилик каалагандар бар экен. Разаковтан салам дейт. Ой, биздин уулубузго дейт. Сөзсүз түрдө ооба сиздердин уулуңуздар болуп турат. Бүгүн ыраазычылык айталам. Анда эфирдин соңунда сизге эркин микрофон берели. Камеранын карап айта турган сөзүңүз болсо айтып алсаңыз болот. Жалпы эл журтка, кыргызстандыктарга ошол өзүбүздүн мекенибиз Рызаков шаарына, Лейлек районуна, жалпы эле Баткен областына үйүңүздөргө береке кирсин. Дагы не каалап кетмекчимин, ошо жерибиз, элибизде токчулук болсун, молчулук болсун, заманыбыз тынч болсун. Сизге да чоң рахмат. Ошентип таң эрте убактыңызды бөлүп, Разаковтан бизге келип, ошентип жалпы көрөрмандар үчүн бир сонун атмосфера, жакшы бир маек куруп бердиңиз. Чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Кадамыңыз арыштап өсө берсин дейли. Кийинки ушул өзүңүз айткандай эле эмгегиңизди бизге алып келиңиз. Кудай буйрса биз жалпы ошол Медик кыз чыгармаңызды биз көрүп калалы. Чогуу биргеликте кызматыбызда эшигибиз дайыма ачык. Келип калса көрүп калдык. Буюрса жакында 2025 жылы Медик кыз аттуу чыгармам чыгат. Барыңыздар, ошону көрүңүздөр. Инстаграмда болсо өткөрүп жибербей, бул ким экен деп көрүңүздөр сөзсүз түрдө. Маани бергенде гана адамдын талантын, адамдын үнүн же адамдын эмгегин адам баалайт да. Кудай буйрса, муну биздин көрөрмандарыбыз көрүп, дагы да жакындан таанып калды деген ойдобуз. Эми аман эсен көздөгөн жериңизге жетип алыңыз. Менимче азыр Разаковта кар жаап, жердин бети аппак болуш керек, Кар жаады, бирок түшкө чейин эрип кетти. Азыркы учурда кар жок. Айылдарда тоонун астында бар. Дагы аман эсен жетип алышыңызды каалайбыз. Ардактуу көрөрмандар, ушу менен бүгүнкү таңкы берүүбүз дагы таңкы Баткен түз эфирде өзүнүн берүүсүн жыйынтыктайт. Биз менен жалпы бирге болгон көрөрмандарга ыраазычылык айтабыз. Күнүңүздөр, ишиңиздер мындан ары дагы улана берсин, сонун болсун. УТРК Баткен телеканалы менен бирге калыңыздар. Ушул чыгарылышыбызды биздин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларынан УТРК Баткен деп издеп тапсаңыздар болот. Ошол жактан баш багып, толук чыгарылышын көрүп алсаңыздар болот. Эфирде алып барган аты жөнүм Расул Акматов болду. Мен сиздер менен коштошом. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар дейт. Мына ушул жолугушуу күндөрдө аман эсен көрүшөлү дейли. Бүгүн операторлук милдетти Бексултан Кайратбек уулу аткарды жана ошондой эле режиссерлук пультта Нургүл Мырзахматова болду. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.